Марбажиев арба курду әңгіме. Сілер 23 жашқа шыққанда чачы құп-қу болып ағарып кеткен адамды көрдіңер беле? Мен көргім, жана эмне себептен ошондой болуп калганын да билем. Мурдагы жылы Пржевальск шаарынан жыргалаңды көздөй жол тарттым. Күн бүркөк, бирок жаан-жачын болбосуна көзүм жетип турат. Салкын. Өзүң жаш болсоң, көтөргөн жүгүң жок, жолуң кыска болсо, жөө баскандан жыргалы барбы? Мемире бучу кыйрына көз жетпеген алтын деңиздей толкуган аштыкты жиреген жол менен чегирткилердин ансамблин, асманда безеленген торгойлордун үнүн угуп, терең ойго чөмүлүп, шашпай жол жүрүп отурган кандай рахат. Мындай учурларда кандайдыр бир назик, укмуштуу кыялдар жүрөгүңдү лакылдатып, алга, жарыкка, күндү көздөй, бийик, өтө бийик алып учкансыйт. Бир топ баскандан кийин суунун жээгине келип, эс алууга токтодум. Кичинекей көпүрөнүн жээгинде үңкүйүп бир адам отурат. Жанында кызыл таардан тигилген куржун, фляга жана пилотка жатат. Мен жакын барганда ал саймаланган чоң жүзү арчысы менен башын сүртүп койду. Кыска, кубарган чачыным тердесе керек. Мени кылчайып караганда жок. Мен ал кишинин жанына колумдагы кичинекей чемоданды таштадым. Чөнтөктөрүмдүн баарын тинтип, бир тал ширеңке таппай койдум. Салам алейкум, аксакал. Ширеңкеңиз бар бекен? Деп сурадым. Алейк салам, бар. Ак чач киши күлүмсүрөп мени карады. Маңдайына караганда 25-теги жигиттей көрүндү. Бирок чачы 60-тагы чалдыкындай куп-куу. Экөөбүз тамеки тартып сүйлөшө кеттик. Кыргыз баласы кайда гана жүрбөсүн, кандай шартта жолугушпасына дегенде бири-биринен кайсы эл болосуң деп сурашат эмеспи. Биздин таанышуубуз да ошондой болду. Урук туугандын баардыгын сураштырып келгенде баягы эле тайке чейин болуп чыктык. Кечиресиз, урматтуу жээн, канчадасыз? Деп сурадым. 23-төмүн. Жигит башын жерге салды. Мен сизди артыңыздан көрүп 60-70-тин ичинде деп ойладым. Ак чач жигит жылмайып койду. Чачымды көргөндөр дайыма жаңылышат. Оорудан ошондой болуп калдыбы же? Жигит сөзүмдү бөлдү. Жок. Оорудан эмес, башка бир окуя болгон. Мен абдан кызыгып калдым. Анткени мындай учурларда болгон окуянын ийне жибине дейре билмейинче жаным тынбайт. Аскерде жүргөндө бир белекет болгон го, э? Жок, арба курган. Дагы мурункусундай түшүнүксүз күлүмсүрөдү. Арбак? Ооба, арбак. Кандайчы? Жүрүңүз, басалы, деди жигит. Узун жолду кыскарталы, кеп салып берейин. Имаш, акча жигиттин аты ушундай экен, 3 жыл аскерде жүрүп, айылына келсе, карыган атасы белек катуу ооруп төшөктө жатыптыр. Балам, аман келдиңби? Сени көрбөй арманда кетет экенмин дедим эле. Көрөбөсүндө турганда имашымды көрсөттү, деди, кары каргылданган үн менен. Киртейген, кирпиги күбүлгөн эки көзүнөн мончоктой жаш тоолонуп, бурушкан бетин жууп, күмүш сакалынан жылтырады. Ошол түнү таңга чуук бул дүйнө менен түбөлүккө коштошту. Туш-туштан эл чогулуп, эркектер көздөрүнөн жаш чыкпаса да өкүрүп, аялдар заңылдап кошуп, айылдын ичи ызы-чуу болду. Имаштын энеси ыйдан үнү бүтүп, эси угуп жатып калды. Ысык чайкап, боорсокчулап берип атышат, бирок байкуш аялдын жүрөгүнө тамак кайдан барсын. Мындай чоң кайгыга кабылаарын күтпөгөн Имаш жашын төгүп, эмне кылаарын билбей ары-бери басып, мындай сөздү укту. Белектин зайыбы бетин туттубу? Жок, деп жооп берди сураган кемпирге жашыраак келин. Ал эмнеси? Обу жок, белектин баркы жок бекен. Тыттыргыла, деди чүкөдөй болгон кемпир. Муну уккан Имаш, андайыңарды койгула, деди. Бул ата бабадан калган салт. Далдайып ары-бери баспай, таяк алып өкүрбөйсүң атаңа. Же эниң экөөң асмандан түшүп калдыңарбы? Туш-туштан аялдар топтошуп, карынын сөзүн капка сал, өз салтыңан баш тартпа, деген керексиз сөздөрдү айтышты. Жок, энем даягыла, деп Имаш болбой койду. Эмки балдар салт дегенди билбейт. Атаңдын арба курат, деп зиркилдеди аалыккан байбиче.
Бул иш айыл ичинде бир кап сөз болду. Кеп ошол эле өкүргөндөп экен, бетин туткандап экен. Булардын бардыгы эски тоордун калдыктары эмеспи? Кантип эле түбөлүк жашаган зайыбы өз баласы күйбөй койсун. Күйөт дегилечи, бирок аларга кайрат айтып, сороткондун ордуна жанагыдай кыл дегендери кансыраган жарага туз сепкенде эмеспи? Ошон үчүн Имаш аялдардын тилин алган жок. Бир нече жумадан кийин Имаш атасына кичинекей эстелик салып, бак тегип, жанына жыгаштан орундук жасап койду. Эртең ашы деген күнү кызматтан кийин атасынын мүрзөсүнө гүл койду да, жыгач орундукка отуруп, терең ойго чөмүлдү. Атасынын эркелеткендери, экөөлөп чөп чапкандары, кечинде шашпай эски комузун чертип олтуруп айткан насааттары көз алдына келип, жашын кылгыртты. Белеграматылыктын уулу атасынын мүрзөсүнө барып Куран окубай эле кетип калат экен. Арбагын ыраазы кылбайт экен. Арбактын каргышы жаман болчу эле деген айыл ичиндеги сөздөр да эсине түштү. Айта беришет, деп койду жигит. Жылдыздар жымыңдап, түн да кирип кетти. Анда санда ыраак жерден күндүн күркүрөгөнү билинер билинбес угулуп, чагылган тоолордун чокуларын жарк эткизип коет. Кош атаке, жакшы жат. Имаш бул сөзүн айтып, ордунан туруп кетейин дегенде этегинен бирөө тартып калды. Жигиттин жүрөгү шуу деп артын карады, бирок эч ким жок. Дагы басайын деди эле, этекти баягыдан да катуу тартты. Имаш кайрап отурду. Эч ким жок, тым-тырс. Арбак деген сөз кулагына шак дей түштү. Жүрөгү оозуна тыгылып, мойнунан кара тер шорголоду. Кетейин деп кыймылдаса эле этектен алат, бирок кыбыр эткен жан жок. Дүмүрөйгөн момолордун бардыгы арба куруду дешип шыбырашкансыйт. Апсайган кара булуттар майда чүйдө жылдызды жутуп, так төбөгө келип салаңдап калды. Забирек атылгандай калдыр күлдүр башталды. Чагылган жарк эткенде момолордун төбүнөн эрбеңдеп, көлөкөлөр качып, бүткүл айлана кыймылга келгенсийт. Арбак. Бул эмнеси? Же элдин айтканы чынбы? Мындай укмуштар жер үстүндө жок дечү эмес белем. Ким мени тартып турат? Арбак? Бул чын экен го. Менин күнөөм барбы? Жок, мүмкүн эмес. Кетейин деп жулунат, бирок кете албайт. Айласы кеткенде, атаке кечир, атаке каглайын. Атадан калган салтты эч качан бузбайм. Карынын сөзүн капка салам, кечир, деп жалынды. Туштан атаке кечир деп томсоргон мүрзөлөрдүн арасынан да үндөр кылгансыйт. Асманда замбиректер дүңкүлдөйт, чагылган жарк-журк этет, этегин бирөө тиштеп алгандай кое бербейт. Жаш, тер аралашкан жан мойнунан бетинен шорголой берди. Атаке кечир, каглайын атаке кечир. Ошентип 1 саат турду, 2 саат турду, 3 саат турду, көзүнө укмуштуу нерселер көрүнө баштады. Кыйкырса үнү чыкпайт, өз үнүн өзү тааныбайт, бирөө кулак түпкө балкы менен такылдатып уруп жаткандай. Андан кийин дагы канча саат турганы, эмне болгонун билбейт. Эртең менен бадачылар мүрзөнүн арасында өлүктөй куп-куу болуп жаткан адамды көрүшөт. Көтөрүп кургагыраак жерге жаткызалы дешет, бирок шинелинин этеги кое бербейт. Караса жыгачка каккан мыкка илинип калыптыр. Бадачылар Имашты далайга дейре таанышкан жок, анткени анын кундуздай капкара чачы бир түндүн ичинде аппак болуп кетиптир. Мына ошондон бери 23-төгү куу чач болуп калдым. Жанагыдай арбак-сарбактар дүйнөдө жок экенин билсең да, кээде коркуп кетет турбайбы адам деген, деп сөзүн бүтүрдү ак чач жигит. Эми чын эле арба курду деп жүрөсүңбү? Кайдан? Арбага эмес эле скамейканын мыгы уруп жүрбөйбү? Деди да жымың этип күлүп койду. Мен да күлдүм. Мүрзөлөрдүн арасынан чыккан табыштарыңчы? Коркконго кош көрүнөт деген ошо да. Бул окуяны айылдагыларга айткан жокмун. Өзүңүз билесиз. Азырынча эл арасында жанагыдай нерселерге ишенгендер жок эмес. Артыкча аалыккан энем укса сөзсүз, мына арбак этектен алыптыр дейт эмеспи? Жигит дагы күлдү. Жыргалаңдын көпүрөсүнө жеттик. Коштошуп, ал Саркөл жакка, мен тепкени көздөй жол тарттык.